Мамлекеттик органдар менен жаштар уюмдарынын идеясын жана алардын күчүн пайдалануу максатында бүгүн жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга 7 дубандан жаш активисттер келген. Алардын катарын белгилүү инсандар толуктап, ийгиликке жетүүдөгү кыйынчылыктарын айтып берген Айсулуу Тыныбекова болду. Мен кичинекей кезимде школдо окуп жүргөндө английский курсуна баргым келчү. Бирок ушул айына 100 сом төлөгөн. Мүмкүнчүлүк болгон эмес, бизде ашыкча акча болгон эмес, ошондуктан азыркы учурда колуңардан келсе бир эле чет өлкөнүн тили эмес, 2би, 10бу, 5би колуңардан келишинче тилди билгиле, канчалык көп тил билсеңер силерге мүмкүнчүлүк көп. Азыр спортчу катары деле мен өзүмдүн аймагымда Кудайга шүгүр мен өзүмдүн атымды ээледим десем болот, бирок ушул менен эле мен токтоп калгым келбейт. Мен күндөн күнгө хочу развиваться. Мындан сырткары бул жаштар арасында жыл сайын ар кандай отурумдар, интеллектуалдык оюндар, ошол эле учурда долбоорлор болуп келген. Анын бири өлкөдөгү бүткүл айылдарга жайылган бир адамдан бир китеп долбоору болгон. Долбоордун негиздөөчүсү Бакай Акылбек уулу эң биринчи өзүнүн мекени Ак Дала районунун Кош Төбө айылынан баштаганын айтат. Жыйынтыгында көптөгөн окуучулар билим жаатында ийгиликтерди багындырганга жетишкен. Келгиле биздин айылыбызда эгерде 1000 адам жашай турган болсок, ар бирибиз бирден жаңы китеп сатып беребиз же акчасын беребиз. Ошоного жаңы китептерди сатып алып келип, заманбап кылып, сонун китепканабызды жасайбыз дагы, ошол жерде окуу иштерин уюштурабыз. Ошол жерде бир билимдүү муунду курабыз деген ушундай чакырык менен баштаганбыз. Эл колдоду. 2 жуманын ичинде 150 000 сом чогултканбыз. Китептер болгон, ошентип 1000 китеп менен китепкананы жаңылаганбыз. Анан жыйынтыгы аябай жакшы. Анткени ошол жерде китепти эң көп окуган кызыбыз биздин райондун тарыхында биринчи жолу алтын сертификатты алды ОРТдан. Муну менен эле чектелбестен жаштар өз сунуштары менен келишкен. Сунуштардын бири көп окуган китепкөй адиске президенттин кубогу деген сыйлыкты уюштуруу каралууда. Жаштар уюмунун делегаттары өз жерлеринде ар кандай маданий иш-чараларды уюштуруп, жаштар саясатын алып барышат. Аткарган иштерине жыл сайын отчет берип турушат. Бүгүн биз конгресстин алкагында презентация жасап бердик. Мындан кийинки 25-жылкы программанын алкагында кандай жумуштарды аткарабыз, бүгүн презентация жасадык. Деги эле конгресстин бирден бир максаты бул деген жаштар жаштар саясатына жана сунуштарды берүү, чечим кылууга катышуу. 18 жаштан 28 жашка чейин жаштар катышып атат. Ал эми жаштарды бул конгресстин өзүнүн процедуралары бар. Кадимкидей эле ичинен конгресстин төрагасы болот, ар бир багыттар боюнча өзүнүн комитеттери түзүлүп, жумуштарды алып барат. Бир жылда бир жолу отчет берип турат. Дал ушул аткарган иштерине бири да айлык акы албастан иш алып барышат. Анткени бардыгынын максаттары жаштарды өнүктүрүү, билимин жогорулатуу болуп саналат. Бирок башка өлкөлөрдө жаштар алып барган маданий жана саясий иш-чаралары үчүн сый акы төлөнөт. Биздин өлкөдө дагы каралса жакшы болмок дешет. Жалпысынан бүгүнкү жаштар конгрессине 7 дубандан 200гө жакын активисттер келген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, жаштар менен мындан ары иштешерин билдирди. Нуржан Султанбекова, 7 канал, Бишкек.